Да я не хочу быть политиком вообще. Какие бессовестные политики, зачем мне с ними? Мен ойлойм ошол убакта деле белгилүү болгон кимди өлтүргөндүгү. Бирок андан биздин силовой структурадагы жетекчилер коркушкан. Байып качып барып, мына эшикти кармаган, эшикти кармап ары карай түрткөн. А бул эшик чындыгында бери карай ачылмак. Ушул учурда Ахматбаев ушул жерге жыгылган. Орта Азияга таасирдүү Крим авторитет Рысбек Ахматбаевдин мыкаатчылык менен чак түштү атылып кеткени коомчулуктун өрөөнү учурган. Карылар дүйнөсүндө лидер, жогорку кеңештин депутаты болгон Ахматбаев 2006 жылдын 10 майында Бишкектин четиндеги Көкжар айылында өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө күбө болгондор Ахматбаев мечиттен чыккан кезинде Audi 100 үлгүсүндөгү уна менен белгисиз адамдар куралдуу кол салышкан. Крим төбөл жүрөгү менен башына тийген октон көз жумган. Бул өлүм коомчулукту коркутканы менен өз учурунда иликтенген эмес. Рысбек Ахматбаев чыгып ушул жерге келгенде, ушул жерге мына мен турган жерге келгенде, мына ол тараптан мына силерге өтөт, тетеге аял бара жаткан жерден машинада аңдып турушкан. Ошол жерден Audi үлгүсүндөгү Audi 100 маркасындагы үлгүсүндөгү автоунаадан келип, пат келип туруп мына жерге токтогон. Ушул жерден токтоп туруп, Рысбек Ахматбаевга 6-7 метр аралык калган. Ушул жерден автоматтан ок жаадырышкан. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Атайын кызмат криминалдык авторитет Рысбек Ахматбаевдин өлүмүнүн бети ачылганын кечээ жарыялады. Анда киши колдуу болгон Ахматбаевдин өлүмүнүн артында каралардын ана башчысы Атыккан Камчы Көлбаев баштаган бир топ Крим дүйнөсүнүн лидерлери турганын билдирди. Ахматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унаанын рулундагы Марат Райымбеков, ошондой эле унаанын артындагы отуруп кылмышты көзөмөлдөгөн Камчы Асанбек калган. Буга байланыштуу Алманбет Анапияев менен Болот Самсалиев Камчы Асанбектин чыгышын күтпөстөн Ахматбаевдин маңдайынан төз атып, андан соң белгисиз тарапка изин жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчы Асанбектин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт. Карылардын сыр каткан өлүмдөрү ошол эле учурда эле белгилүү болгонун саясат талдоочулар билдирет. Кылмышка юридикалык баа берип, коомчулукка жарыялоодо укук коргоо органдарынын жетекчилерине эрки жеткен эмес дешет. Анткени каралардын таасири мамлекеттик мыйзамдан жогору турган деген таризде. Мен ойлойм ошол убакта деле белгилүү болгон кимди өлтүргөндүгү. Бирок андан биздин силовой структурадагы жетекчилер коркушкан. Алардын өмүрүнө коркунуч келет. Алардын дагы үй бүлөсү болгон. Бул каралардын бийлиги ошол убактагы жетекчилердин бийлигинен жогору турган. Алар командовать эткен, алар талап кылышкан биздин жетекчилерден. Ошон үчүн бул сыртка чыккан эмес. Жаап жашырып коюшкан. Мына азыр эми өзүңөр көрдүңөр. Жакындан баштап эле мындан 13 жыл мурда өлтүрүлгөн Рысбек Ахматбаевдин мындан мурда өлтүрүлгөн бир канча каралардын ким өлтүргөндүгүн айтты.
Анапияев өлтүргөн деп айтып атат. Баяман жөнүндө сөз болуп атат. Булар жаап жашылып келгенде азыр гана ачыкка чыгып атат. Бүгүнкү күндө каралар менен күрөш токтой элек. 49 жаштагы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин өлкөдө криминалга каршы аеосуз күрөш жүрүп жатканы жарыяланган. Учурда кылмыштуу топтун ондогон мүчөсү кармалып, жүздөгөн мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатат. Көлбаевга тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдери да камакка алынган. Атайын кызматтын башчысы Ташиев өлкөдө каралар жок кылынарын байма-бай кайталап келет. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ мен ушул көк жаңакты караймын, мен жалал абадты караймын, же бол деп туруп, же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнестеринен акча токтогондо, же бирөөнү бирөө коркутуп келип, разборка кылам дегендер болсун, шыйрага сындырабыз. Болбойт андай. Кылмыштуу топтор мамлекетте тор болуп чырмалышып, бүт органдарды, бүт мамлекеттик органдарды, бизнесмендерди, жөнөкөй адамдарды бардыгын байлап алышкан. Ушул торду, ушул чырмалган, эч ким үзө албаган, эч ким ушуга даа бара албаган торду биз талкалап, үзүп бүттүк мына, Кудай кааласа. Кыргызстанда ондогон крим төөлдөрдүн киши колдуу өлүмүнүн бети ачылды элек. Анын катарында Алмамбет Анапияев 2015 жылы Беларуста киши колдуу болуп каза болгон. Баха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон Болот Самсалиевди 2006 жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кеткен. Ал эми Рембо кайман аты менен таанылган Марат Райымбеков 2007 жылдан бери дайынсыз жоголгон. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.